Мен үчүн маған ак кызмат кылган, мени чейин мактаган адамдар ар дайым маанилүү адамдар. Канчалык мага кыйынчылык болбосун, канчалык мага оор болбосун, чыдагыс бир турмуштагы бир учурлар болбосун, мен саткындыкка эч качан барган эмесмин, барбаймын да. Мени колдогон, мага бир кайсыл бир деңгээлде жакшылык кылган бир дагы адамды өмүрүмдө сата элекмин, сатпаймын дагы. Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар, аны мен Нурастан Бактыбеков таныштырам. Кыргызстанда бензиндин чекене басын туруктуу кармап туруу үчүн муунай ташыган компанияларга 1 миллиард сомго жакын мамлекеттик субсидия берилди. Бул тууралуу ички рынокто күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо боюнча жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдирди. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекет иш жүзүндөгү нарк менен чекене баанын ортосундагы айырманы жабуу үчүн 956 миллион сомдон ашуун каражат бөлдү. Муунай заттарынын түрүнө жараша бул айырма 1 литрине 20 сомдон 40 сомго чейин жетет. Министрлер кабинетинин төрагасы субсидия берүү иши мындан ары да улана турганын белгиледи. Ошондой эле май куючу жайлар үзгүлтүксүз иштеп, өлкөдө күйүүчү май боюнча чектөө болбошу керектиги айтылды. Жооптуу органдарга муунай заттарын үзгүлтүксүз импорттоо, жаңы келишимдерди түзүү, логистикалык маселелерди чечүү жана өлкөдөгү муунайды кайра иштетүүчү заводдорду жаңылоо боюнча тапшырмалар берилди. Жалал-Абад облусундагы Макмал Голд компания комбинаты акыркы жылдары чыгым тарткан ишканадан туруктуу киреше тапкан өндүрүшкө айланды. 2022-жылы ишкана 204 миллион сомдон ашык чыгым тартса, 2025-жылдын жыйынтыгында пайдасы 741 миллион сомго жетти. Ал эми быйылкы 6 айда комбинат 609 миллион сом киреше тапты. Ишкананын финансылык абалынын жакшырышына мамлекеттик колдоо жана Кыргызалтын ишканасын башкаруу саясаты түрткү болгон. Учурда комбинаттын техникалык базасы жаңыланып, өндүрүштүк кубаттуулуктарын кеңейтүү жана инфраструктурасын жакшыртуу чаралары көрүлүүдө. Макмал Голд компания аймактагы маанилүү өндүрүштөрдүн бири катары жумуш орундарын түзүп, бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө жана Жалал-Абад облусунун социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошууда. Манас шаарында 360 окуучуга ылайыкталган акылман президенттик мектеп-лицейинин курулушу аяктоо алдында турат. Долбоордо 410 орундуу жатакана, мугалимдер үчүн турак жай, лабораториялар жана китепкана каралган. Ошондой эле балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Окуучулар үчүн 25 метрлик бассейн, спорт залы жана стадион курулду. Билим берүү комплексинин бардык шарттары заманбап талаптарга ылайыкташтырылган. Объектти жаңы окуу жылынын башталышына карата сентябрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Тогуз Торо районунда бир катар социалдык объектилери жаңыланууда. Анын алкагында эгемендүүлүк күнүнө карата 2 жаңы балабакча ачылат. Мындан тышкары көп жылдан бери бүтпөй келген спорт залы жана бир катар мекемелердин имараттары жакынкы айларда пайдаланууга берилмекчи. Теманын уландысы аймактык кабарчыбыздын материалында. Жалал-Абад облусунун башчысы Тилек Текебаев Тогуз Торо районунда курулуп жаткан социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Алгач Казарман айылындагы Абдрайымов атындагы орто мектептин спорт залы каралды. Көп жылдан бери курулушу бүтпөй турган имаратты күз айларында пайдаланууга берүү пландалууда. Абдрайымов атындагы мектептин спорт залы бүгүнкү күндө курулушу жүрүп жатат. Жалпы сметалык баасы бул 30 миллион 254 миң сомду түзөт. Бүгүнкү күндө 2026 жылдын ноябрь айында ушул объектини, курулуш объектисин пайдаланууга берген аракеттерибизди жасап жатабыз бүгүнкү күндө.
Андан соң аракет ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын реабилитациялоо борборунун курулушу жана Сыдыков атындагы маданият үйүнүнүн жаңыланып жаткан имараты көрүлдү. Аракет борборунун жаңы имарат менен камсыздоо үчүн Каргалы айыл өкмөтү тарабынан 2024-жылы жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 14 миллион 220 миң сомдук долбоордук сметалык документтер даярдалган. Учурда курулуш иштерин Сармат жоопкерчилиги чектелген кому жүргүзүүдө. Объекти жыл айына чейин толук бүткөрүү пландалган. Эки объекттин курулуш иштерин Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жүргүзүүдө. Айыл аймагынын башчысынын айтымында, буга чейин бул аймакта балдар бакчасынын имараты болгон эмес. Бала бакчанын өзгөчөлүгү баардык шарттар менен, жаңы заманбап шарт менен 2 этаждуу болуп, 100 орундуу болуп салынып, Кудай буйрса 31 августта ачылат деп турабыз. 199% жумуш иштери бүтүп калды. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ярым уктуу өкүлү Тилек Текебаев бүгүн Тогуз Тороо районундагы курулуп жаткан социалдык объектилердин жана ошондой эле жана башка объектилердин курулушу менен жеринен таанышты. Тогуз Тороо районунда айрыкча дээрлик бүтүп калган социалдык объектилер жакында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылына карата ачыла турчу объектилер. Аны менен катар эле район аймагында курулушу көп жыл мурда башталып, бирок бүтпөй тургандагы объектилерди жеринде көрүп, аларды сапаттуу, заманбап, ыңгайлуу шартта тез аранын ичинде бүтүрүү тапшырмасын дагы берди. Кыдыруунун жүрүшүндө облус башчысы курулуш иштеринин сапатына жана коопсуздук талаптарынын сакталышына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле объектилерди белгиленген мөөнөттө бүткөрүп, пайдаланууга берүүнү тапшырды. Анан буюрса жалпы жолдон жакшы иштер ошоктон ушундай эле бат-баттан көзөмөлдөп турсак, бат-баттан карап турсак эле жактан ошол баары ошо сапат жагына жанагындай кыздамдык жагына ошо тезирээк жооп беришет да, анан буюрса ошоктон баштаган иштин баарын аябай чыгарып турабыз. Тогуз Тороо районунда курулуп жаткан социалдык объектилердин ичинен аталган 100 орундуу бала бакча өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Калган курулуштар жакынкы айларда бүткөрүлөт. Жергиликтүү тургундар үчүн мындай объектилердин ишке кириши социалдык шарттарды жакшыртып, өзгөчө балдар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу. Бишкекте балдардын санынын өсүшү билим берүү тармагына болгон талапты күчөтүүдө. Шаарда жаңы мектептерди жана бала бакчаларды куруу менен катар кошумча орундарды түзүүнүн жаңы ыкмалары да каралууда. Ошондой эле билим берүүнү санариптештирүү жана 12 жылдык окутууга өтүү боюнча иштер уланууда. Бул маселелер Борбор калаада өткөн август конференциясында да талкууланды. Бишкекте акыркы 5 жылда балдардын саны 82 миңге көбөйдү. Демек, ошого жараша билим берүү тармагында маселе жаралып жатканы анык. Бул багытта 2025 жылы мектептерди оңдоп түзөөгө 200 миллион сом каралган болсо, быйыл 1 миллиард 300 миллион сом бөлүндү. 20 мектеп республикалык бюджеттен курулуп атат. 12 мектеп эл аралык фонддордон курулуп аткан мектептер. Андан сырткары биздин дагы 3 мектебиз, 4 бала бакча Бир гана мектептерди оңдоп түзөө же жаңысын куруу менен көйгөй чечилбейт. Андыктан жаңы ыкмаларды колдонуу зарыл. Учурда Бишкекте бала бакчага 30 миңден ашык бала кезекте турат. Анын 38% жашы жетейликтер. Демек, келечекте дагы муктаждык жаралат. Быйыл 20 бала бакчада жаңы ыкма менен орундарды көбөйтүү пландалууда. Бизде иштеп аткан бала бакчалардын уктоочу жайы бар, жана ойночу жайы, жана тарбиялануучу жайы. Анан ошонун баарын бириктирип биз бир учурда баарын бирдей колдонууга шарт түзөбүз да, ошондо биздин ар бир бала бакчанын кубаттуулугу бир 2 эсеге чейин көбөйөт да. Акыркы жылдары билим берүү толугу менен санариптештирилүүдө. Быйыл номер 69 мектепте 400 бала 1 класска кабыл алынды. Алардын баары электрондук түрдө катталган. Директорунун айтымында бул ата-энелер үчүн да ыңгайлуу болду. 400 бала кирип атат 1 класска. Ошол балдардын баардыгы кабыл алынды, электрондук жазуу аркылуу. Бир да баланы мен көрө элекмин,
балдар ата энелер билет. Ошол номер 69 мектепке 1-класска биздин балдар кирет деп. Ошондой эле 12 жылдык билим берүүдө натыйжасын берүүдө. Жана ушул сыяктуу жыйынтыктар Бишкекте өткөн билим берүү кызматкерлеринин август конференциясында айтылды. Анда окуунун сапатын жогорулатуу, мектептердин материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана мугалимдерди колдоо маселелери талкууланды. Жан дили менен мугалимдерди колдоого болгон Бермет Ушункулова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Бишкек. чын ниети менен ушундай күйгөндүгүн көрсөттү. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда 673 билим берүү объектинин курулушу аяктады. Бул тууралуу агартуу министринин биринчи орун басары Мухтарбек Баймурзаев билдирди. Салынган объекттердин 394-тү мектеп, калганы бала бакча. Мындан тышкары ушул мезгилде 114 мектеп жана 18 бала бакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. 2026-2027 окуу жылына карата 31 августка чейин дагы 79 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү пландалууда. Анын 50-сү жаңы курулуш, 29-у капиталдык оңдоп түзөө объектиси. Ал эми жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектинин курулушун жана капиталдык оңдоп түзөөсүн аяктоо мирчемделген. Кыргызстан 2027 жылга карата дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды түрк өндүрүүчүлөрүнөн түз сатып алууну пландоодо. Бул тууралуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Негизги максат ортомчуларды азайтып, өндүрүүчүлөр менен түз келишим түзүү. Мындай ыкма дары-дармектерди үзгүлтүксүз жеткирүүгө жана сатып алуу баасын төмөндөтүүгө шарт түзөт. Ушул багытта Кыргыз фармациянын жетекчиси Туркияда бир катар ири фармацевтикалык компаниялар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Кыргызстан 2026 жылдын башынан бери 9000 тоннадан ашык кант экспорттоду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Өлкөдө кызылча өстүрүү жана атамекендик канттын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө көңүл бурулууда. Быйыл кызылча өлкө боюнча 11800 гектар жерге айдалды. Учурда түшүмдүүлүктү жогорулатуу, заманбап агро технологияларды колдонуу жана дыйкандар менен кайра иштетүүчү ишканалардын байланышын күчөтүү багытындагы чаралар аткарылууда. Бул кант өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүп, ички рынокто камсыздоого жана экспортту кеңейтүүгө шарт түзөт. 25 августтан тартып дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сериясындагы тайган жарыш күмүш коллекциялык монетасы чыгарылды. Монета 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана Кыргыз элинин маданий мурастарын жайылтууга арналган. Тайган жарыш байыртадан бери Кыргыз элинин майрамдарында өткөрүлүп келген салттуу мелдештердин бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий программасына киргизилген. Коллекциялык монета Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты макамына ээ. Ал акрил капсуласына салынып, сапат сертификаты менен өзүнчө кутуда сатылат. Тайган жарыш монетасы Улуттук банктын кассаларында 8900 сомдон сунушталат. Кыргыз эл жазуучусу, көрүнүктүү публицист, филетонист, педагог Калканбай Ашымбаев акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында өттү. Ага маркумдун жакын саналаштары, интеллигенция өкүлдөрү жана акын жазуучулар катышты. Тажияда инсандын басып өткөн өмүрү, чыгармачылык жолу эскерилди. Жазуучунун сөөгү аларча көрсөтүүнү коюлду. Түндүгүбүзгө түмен ел бассын, түркө ел bir казандан даам тассын. Мөңгүбүз эрибесин, бактаалайыбыз кемибесин. Калканбай Ашымбаев байыркы кыргыздын баалуу асыл наркын, каада салтын, ак батасын кастырлап, кылым карта жашады. Ал калеми жана каадалуу кеби менен кыргыз элине ак кызматын өтөдү. Атасы белгилүү манасчы Ашымбай Мамбеталынын акыл насааттары, энесинин кошокчулугу жана чоң энесинин сөзгө чечендиги Калканбай Ашымбаевдин чыгармачылыкка аралашуусуна түрткү болгон. Мындай сүйлөгөндө жөнөкөй, бирдемеден кызымыз үчүн чуркабаган, беттик айткан жанагы киши болчу. 21 жыл иштедим, анын жамандыгын көргөнүм жок, кыйындыгын көргөнүм жок, күздүргөнүм гана көрдүм. Чыгармалары эми өтбөйт. Кыргыз барда Ашымбаевда болот, Кудай буйрса. Көрүнүктүү инсан мектепте балдарга так илимдери боюнча сабак берип жүрүп эле алгачкы чыгармаларын жарата баштаган. Анын эмгектери 1957 жылдан тарта
айында Лелинчил жаш гезитине жарыяланган. Басылмада жарык көргөн алгачкы чыгармасы Атасы аяктырды аттуу аңгемеси болгон. 1959 жылдан тартып жазуучулукка баш оту менен киришип, гезитке ишке орношкон. Жүздөгөн очерк, публицистикалык чыгармаларды жана фелетондорду жаратып, үзүрлүү эмгектенген. Узак жылдардагы чыгармачылык изденүүсүнүн жемиши катары 1982 жылы Интергелпо романы жарык көргөн. Юлис Фучик деген Чехиянын баатыры, ошондой эле эмес тигилердин адабият маданият ишмерлеринин бардыгын аябай сонун кылып жазып чыкты. Ошол интернационалдык топ деп койгон, чет өлкөдөн келип Совет мамлекетине жардам беребиз деген коммунисттер, большевиктер келип бизге кол кабышкан. Мына могу эле биздин маңдайыбызда турган тарыхый жогорку кеңештин эмесин дагы ошо чехтердин курулушчулары жазып, анын ичинде Маркстин, Энгельстин, Ленин, Сталиндин сүрөттөрүн ошолор тарткан. Венгрлердики, анан чехтердики. Калканбай Ашымбаев жазуучулук менен катар Чалкан журналына коомдогу коч көйгөйлөрдү жазып, кыргыз журналистикасынын өнүгүшүнө салым кошкон. Маркум адабият менен бирге агартуу ишине дагы өмүрүн арнаган. Анын чыгармаларында кыргыз элинин тарыхы, улуттук каада салты, адамгерчилик жана руханий баалуулуктары кеңири чагылдырылган. Кыргыз тарыхындагы, кыргыз адабиятындагы, кыргыз маданиятындагы Калканбай ата деген доор менен коштошуп отурабыз. Мынтип айтканымдын себеби Калканбай ата кыргыз элине өмүр өткөнчө бата тилеп. Калканбай ата кыргыз мамлекети түптөгөн инсандар жашаган доорду көрүп, четин көрүп, ошолор жуткан абадан жутуп, ошолор ичкен суудан ичип, өмүрү өткөнчө ошолордон калган кыял тилекти азыркы кыргыз элине тиленип жүрүп, кыялданып жүрөттү. Көрүнүктүү жазуучунун адамдык касиети бийик, бир тууганга күйүмдүү, мекенчил инсан болгонун жакындары эскеришет. Кылымга тете өмүрүндө жаштарга акыл насаатын айтып, ак батасын берүүдөн кайткан эмес. Калканбай Ашымбаев 1932 жылдын 14 сентябрында Ысык көл облусунун Ак Суу районундагы Кайырма Арык айылында туулган. 1950 жылы Сары Камыш орто мектебин аяктап, Каракол шаарындагы Мугалимдер институтунун физика математика факультетинде билим алган. 1952-1959 жылдары Кочкор районундагы мектептерде мугалим болуп эмгектенип, жаш муундарды тарбиялоого олуттуу салым кошкон. Дүйшөн Шаршембеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек. Ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.